Саламатсыңар балдар. Бүгүн бизде алифбе сабагы. Алифбе сабагынан биз сак күчүк ыры менен таанышабыз. Сабактын максаты ыр менен таанышабыз, ырдын мазмунун түшүнөбүз. Үй жаныбарларына камкордук мамиле жасоого үйрөнөбүз. Балдар, бул ырды окуурдун астында ырдын темасы кандай экен? Туура, бул ырдын темасы, башкача айтканда ырдын аты сак күчүк. Муну Кожомбердиев агайыбыз жазган. Сак күчүк айлана мемиреп ала тоо керилет. Бөбөктөр, бөжөктөр, козулар, кулундар, уларлар, улактар уйкуга берилет. Бир гана сак күчүк уктабайт көрүнөт. Арсайган тоо жомоктой ай көрүнөт. Ороктой сак күчүк борсулдайт. Ууруну, бөөрүнү жолотпой, тоскоолду майтарып уктабайт сак күчүк. Балдар, бул жерде ким жөнүндө жазылган? Туура, бул сак күчүк жөнүндө жазылган. Негизи күчүктөр, иттер биздин үйдү эмне кылат? Кайтарат. Күндүзбү, эртең мененби, түн болобу? Күчүктөр үйдү айланып бизди эмне кылат? Ооба, биздин үйдү биздиги кайтарып турат. Баары үйдө бүт баары адамдар, бөбөктөр, бөжөктөр, козулар, кулундар укташат. Ал эми күчүк уктабайт. Ал борсулдап ары-бери үрүп үйдү кайтарып жүрөт. Балдар, силер билесиңерби? Күчүктөр, иттер биздин үйдү кайтарбастан дагы башка көп бизге адамга пайдасы бар. Мисалы, ал эмне кылат? Чабандарга да жардам кылат. Чабандарга койлорду айдоого жардам беришет. Ошондой эле иттер жытты абдан жакшы билишет. Ошондуктан аларды милиция кызматкерлери да колдонушат. Балдар, эми бул сак күчүк ыры боюнча силерге тапшырма. Сак күчүк эмне үчүн уктабайт? Күчүк уктап калса эмне болушу мүмкүн? Азаматсыңар балдар. Балдар, силерге бул ыр жактыбы? Эми коштошконун да убакыт келди. Балдар, саламатта калгыла.